Балдар, бул сүрөттөн биз эмнени көрүп турабыз? Бак дарактардын аппак болуп, айлананын акка боелгонун көрүп турабыз. Күндүн сууктугун билип турабыз. Демек, кыш мезгили экен, балдар? Кышында айлана чөйрө ак түскө боелуп, балдар аябай кубанышып, шаттык менен оюндарды ойношот экен. Кышында кандай оюндар ойнолот, балдар? Азаматсыңар, чана тебебиз, кар киши жасайбыз, коньки лыжаларды терип, өзүнчө кызыкка батабыз, Азаматсыңар. Демек, балдар, бүгүн биздин өтө турган темабыз кыш жөнүндө болот. Демек, кыш мезгилин сүрөттөп, сүрөтүн тартат экенбиз, балдар. Бардыгыңар окуу куралыңарды жаныңарга толуктап, даярдап алган болсоңор, анда сүрөттү тартып баштайбыз. Альбом барагыңарга эң биринчи тоонун сүрөтүн тартабыз. Боекту каттуу баспай, бир аз жеңил кармап, сүрөттү тартып баштадык. Мына ушинтип сүрөттү билинер билинбес кылып тартып алгандан соң, андан кийин калганын дагы видеонун аягына чейин көрсөңөр, мен силерге көрсөтүп тартам. Мынакей кыш мезгилиндеги жалгыз үйдү тартып койдум. Эми бул жака өзүңөр билгендей, кышында арчалар дагы эле болсо жап-жашыл болуп тура берет, жашыл арчаларды тартып койдум. Мынакей эми тарткан сүрөтүбүздү өзүбүзгө жаккан учурда мына ушинтип көзгө билине турган кылып кайра тартып алабыз. Арчаларды дагы үстүнөн кайрадан басып тартабыз. Кардан үйүлгөн үймөктөрү. Эми силер түстү боегуңардын жардамы менен бойосуңар. Мен бул жерде гуашь менен боедум. Тоолорду жана көк асманды көк түс менен боейбуз, балдар. Тоонун тескей жагын да кар эрибей калат, ошондуктан тескей жагында кар көп болгондуктан бир аз карларды сүрөттөп коебуз тоонун башына. Андан кийин бул көл. Көлдү дагы суулар тоңуп, үстү муз болот, ошондуктан көк түс менен боеп койдум. Андан кийин кыш мезгили болсо дагы арчалар жап-жашыл болуп тургандыктан арчаны жашыл түс менен боейбуз. Эми үйдүн башында көгүш түс менен боеп коебуз. Үйдү өзүңөр каалаган түс менен боесоңор болот. Айлана чөйрө аппак болгондуктан калган жактарын боебой койсоңор дагы ак түс менен турса болот. Мен ак гуашь менен жердин бети аппак болгон үчүн ак менен дагы бир аз боеп коем. Кышында коюу түтүн чыгат, балдар, моордон. Эми айлана ак түс болгондуктан ак менен боеп коебуз.
Мынакей биздин сүрөт даяр балдар. Силер дагы мына ушинтип кыш